YouTube алып баруучулардан кеңеш уктум да. Сенин үнүң, сенин брендиң дейт. Сенин туруш тулпатың, сенин көрсөтүп жаткан кыймылдарың бардыгы сенин брендиң. Сен ал брендти эч ким өзгөртө албайт дейт. Бирок мен ошол нерсени чыгарайын, бренд кылып чыгарайын десем, ал бренд болбой атпайбы? Эмне кыл дейсиңер анан. Бул жолку рецепт ошол эме боюнча, жаңак менен жасалган печенье менен унга сливочный маслону кошуп, крошка кылып алабыз. Крошка кылып алгандан кийин ага тукумду, сүттү кошуп, жакшылап жууруп, жумшак кылып жууруп аласыз. Бул камыр негизинен универсальный камыр десеңиз дагы болот. Бир аз сода да кошуп коесуз. Бул жерге сода кошконун видеого тартпапмын. Сода да кошуп коесуз. Себеби бир аз көөп турган аябай жакшы болот. Андан кийин начинкасын даярдайбыз. Начинкасына жаңакка эле бир аз аселди кошобуз дагы аралаштырып алабыз. Башка эч нерсенин кереги жок. Сахар кошпойсуз. Бул аябай пайдалуу печеньелердин бири болуп саналат. Себеби балдар үчүн аябай жештүү, ичинде жаңагы бар, жаңак сүйүүчүлөргө. Анан сахар кошулбаган нерсе өзүңүздөр билесиздер да кандай пайдасы жактары бар экенин. Сахар бул унутчаактык кылат экен. Адамдагы кабыл алуу нерселерди жок кылат экен, семирүүгө алып келет экен. Ошондуктан көбүнчө сахар кошпогонго, сахар бербегенге аракет кылам. Анан ушул рецептти көрүп калып, сиздерге да чыгарып берүүнү туура көрдүм. Өзүм ушундай кылып даярдап келем. Оңой эле, самса сыяктуу кылып эле түйүп аласыз. Анан ошол менен эле үстүн эчтеке деле кылбасаңыз болот. Духовкага салсаңыз деле болот. Мен бул жерде аэрогрилге салып койдум, бир аз көрүнүктүүрөөк болуш үчүн. Анан бышып чыгат. Бышып чыккандан кийин ичинен ушинтип бөлүкчөлөргө бөлүнүп дагы калышы мүмкүн. Бул деле өзүнчө бир кооздук, сулуулук. Эч нерсе болбойт. Мындан үстүнө сахарный пудра сепип берсеңиз болот, же болбосо сироп кылып туруп, куюп, андан кийин берсеңиз дагы болот. Бул аябай жештүү болот, пайдалуу азык заттардан жасалган. Магазиндерден алынган кекстер, булочкалар кандай шартта жасалгандыгын билбегендиктен ушул нерсени жасап балдарыңызга бергенди, үй бүлөңүзгө ушул нерсени тартуулаганды аябай сунуштайт элем. Себеби бул таза азыктардан жасалат.